Караңыздар, урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлер курмандык чала албайт. Азыр Ибрахим алейхисаламдын сүннөтү, пайгамбардын сүннөтү болгон курмандык чала албайт экенмин деп отурган менин мекендештерим бар. Курмандык акчам жок, айлыгым жетпесе, пенсиям жетпесе, Кудайым бергенде мен да бир кочкор сойсом деп кайгырба, урматтуу мусулман бир тууган. Сенин сүйүктүү, мээримдүү пайгамбарың мындай дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Анас ибн Маликтен сахих хадис, Даххан Наби саллаллаху алейхи бикабшейни амлахайн акранайн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки кашка кочкорду алып келди. Канча? Эки кашка, эки мүйүздүү кочкорду алып келиптир. Ким алып келиптир? Пайгамбар алейхиссалам бар. Фазабахахума бияди. Өз колу менен сойду. Сойгондо васамма бисмилла деди. Ва закара бисмилла деп сойгондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи кочкор Аллахумма тaqabbal minni min Muhammad ва min ahli Muhammad. Менден Мухаммадтын юбилейсинен кабыл алды деди дагы. Экинчи курмандыкты, экинчи кочкорду сойгондо Аллахым бул экинчи курмандыкты менден жана курмандык кыла албаган үммөтүмдөн кабыл кыл деп сенин атыңдан пайгамбар курмандык салып койду. Кайгырба, урматтуу мусулман бир тууган. Мүмкүнчүлүгүң жокпу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сенин атыңдан курмандык кылган.